Salamsыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен кече биздин белгилүү саясатчыбыз Адахан Мадумаровдун Москвага барып сүйлөгөн сөздөрүн угуп таң калдым. Ошого бир жооп катары Адахан Мадумаровго кайрылгым келип кетет. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз айтып жатасыз, мен 2006 жылы Фратков менен Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында келишим түзгөнмүн. Ошо келишимге ылайык биздин граждандар Россияга барып, биздин улуттук правабыз менен эле күбөлүк, айдоочулук күбөлүгү менен эле Россиянын шаарларында иштегенге мүмкүнчүлүк жаратканмын деп айтып атасыз да. Таксист болуп иштегенге, жүк машинелерди айдаганга, анан айтып атасыз, бул менин эмгегим дегендей кылып айтып атасыз. Ал биздин Евразийский же таможенный союзга мүчө болгондугубуздан эмес деген сөз болуп атат да. Эми сиз, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, ошол жерде Евразийский мүчө мамлекеттерди атап кеткениңизде Тажикстанды да кошуп кеттиңиз. Тажикстанда мүчө Евразийский деген. Бирок качан Евразийский Тажикстан мүчө болгон, даже таможенный союзга да мүчө болгон эмес го. Таможенный союзду баштап Белоруссия, Казакстан, Россия Федерациясы түзгөн. Кийин биз Евразийский мүчө болуп 2015 жылдан баштап кирдик го. 2014 жылы 29 майда договорга кол койгонбуз. Армения, Россия, Казакстан, Белоруссия, Кыргызстан болуп. Ал жерде Тажикстан болгон эмес. Анан бул договор 2015 жылдын 1 январдан иштей баштаган. Ошондон баштап биз Евразийский мүчө өлкөбүз. Анан сиз айтып жатасыз, ошол менин эмгегим деп. Бирок 2006 жылы биз Кыргызстан менен Россия Федерациясы Венская конвенция о дорожном движении деген конвенцияга кол койгондо иштей башташат биздин мигранттар. Иштей башташкандан кийин эле аз өтпөстөн биздин мигранттарга уруксат бербей коет иштегенге. Себеби дегенде биздин Грециядан берген айдоочулук күбөлүгүбүз канча жылга берилгендиги, 20 жылбы, 10 жылбы ошол жазылбайт экен. Ошону негиз кылышып Россия Федерациясында бизге иштеткенге уруксат бербей коет. Мигранттарыбыздын машинелерин тартып коюп Россияда, же болбосо 10 миң, 15 миңден штраф салып, бизди мигранттарыбыз өтө кыйналган. Анан биз таможенный ошо Евразийскийге кирип мүчө болгонубуздан кийин 2017 жылы 1 июлда Госдума мыйзам кабыл алат. Бизди ошо Евразийскийге мүчө болгонубузду эсебинен, анан бизде орус тили официалдуу тил деп таналгандыгы үчүн ошол жерде Путинди көрсөтмөсү менен Госдума мыйзам кабыл алып, бизди Кыргызстандын жарандарга Россия Федерациясында биздин өзүбүздүн күбөлүгүбүз менен иштегенге уруксат берилет. Таксист болуп, же болбосо водитель грузового авто болуп иштегенге уруксат берилет. Ошондуктан сиз калп сүйлөп атасыз. Биринчиден, Тажикстанды Евразийскийге мүчө кылып коюп атасыз. Экинчиден, 2017 жылга чейин кыйналышып келди бизди жарандарыбыз. Сиз кыйналып жүргөн жарандарга эмне деп жооп бере аласыз? Ошо машинесин 15 миңне машинесин тартыртып койгон, 10 миң, 15 миңден штраф төлөгөндөргө калпыңыз любой жерде чыгып калат. Онан көрө чын эле сүйлөп туруп, болгон эле сөздөрдү айтсаңыз, жок эле жерден бирдекелерди ойлоп таппастан. Бул калп сөз. Ошону биздин мигранттарыбыздан сиз кечирим сурап коюшуңузду мен суранат элем. Мындай калп сүйлөбөңүз, урматтуу Адахан Кимсанбаевич.